Эгер сиз өзүңүздү сыйласаңыз, ошо конокко бергендерди кылсаңыз, анан конокко эмне сүйлөсөңүз, жакшы сөздөр айтсаңыз, өзүңүздө ошол болсоңуз, коноктун пикирин бааласаңыз, уважать этип, кайра конок болгон үчүн баягы жаман нерсе айтса да унчукпайсыз да, туурабы? Эмнегени сыйлап атасыз, мисалычы. Ошондо өзүңүзгө кылганда эмне болот билесизби? Анда жана кылганыңыз коркуу менен болбойт. Азыр коркуу менен болуп атат. Страх. Мындай жаш карасаңыз сыйып эмес. Алар мындай тамак бербей койсок, үйүндө тамак жок экен деп эмне кылабыз? Карыз менен эме кылабыз. Той кылабыз, эмне тоорузга карыз алабыз. Бул деген сөз коркутабыз да, мындай айткандачы. Значит, коркууну жеңишибиз керек. Вольный болушубуз керек. Анын үчүн эмне кылыш керек? Биз биринчи өзүбүзгө ошондой кылышыбыз керек. Ошону өнүктүрүшүбүз керек. Мисалы Гуанчжоого сиз келдиңиз дейли, Токтогулдан, тем более куда жактан келдиңиз да, мисалы. Тездеде. Гуанчжоого келдиңиз, Кытайга, мен жашаган жерге. Мен сизди кайка алып барам? Эң жакшы ресторанга алып барам, туурабы? Бул гарантия, туурабы? Биз ошондой кылабыз да. Эмнеге? Мисалы өзүм айтайын, жакшы жерден тамак жебейм дейли, мисалы да. Сиз келген үчүн ошону кылам, туурабы? Неге дегенде эми уят болот, эми мындай биздин эмнеде жезе жактыктар мындай экен деп эме кылып, мен эмне кылам? Коркуудан сизди эң жакшы жакка алып барам. Өзүм барбайм. Бул уже искусственный өзүмдү көтөрүп атам. Өзүмө 10 балл берип атам да, туурабы? Искусственный деген эмне? Жасалма. Жасалма. Бул мен чынында андай эмесмин. Эми караңыз, мен өзүмдү өнүктүрдүм. Мен аябай жакшы жашайм. Мен дайыма ошол жакшы ресторандарда тамак жейм. Анан сиз келдиңиз. Мен кайка алып барам? Жанагы эле ресторанга алып барам. Анткени андан жакшы ресторан жок да, мен билген. Бирок бул жолу кандай болот? Жасалма болобу? Жок, бул жолкусунда сиз кадимки көнүм ишадат катары эле. Катары уже натуральный болот. Ошондо мен чыны сиз эле атам. Коркуум барбы сизден? Коркуу жок. Жок, эмнегенде мен тең ошол жакта жейм. А беркинде да искусственный өзүм көтөрүп атам, эмне болуп атат? Коркуу болгон үчүн кылып атам. Эми караңыз. Өзүн сүйгөндө бай текебер болуп кетет, ушундай сөздөр келет го. Чынын айтканда текебер киши өзүн сүйбөгөн киши экен да. Мисалы азыр өзүмө 3 берсем, 10 балдан 3 берсем. Сиз монтип сүйлөп атасыз, мен өзүмдү 3 берген үчүн сиз мени басынтып атасыз. Дай сезем. Хоть басынтпасаңыз. Же башка досторум бар, Алар иштери жакшы, бизнестери жакшы, мен мында карап атам. Хоть мен бизнесим жакшы болсо да өзүмдү ылдый сезем да. 3 бергенмин да өзүм жакшы. Анан алардан коргонуш үчүн мен эмне кылам? Өзүмдү искусственно оңго чыгарам. Жасалма түрдө. Конечно, биз Кытайдан мындай кылабыз, тигиндей кылабыз. Мындай болбогон нерсени айтам да. Биз баарын кыйратып атабыз деген. Мен мисалы эми билбейсиздер да тияк, туурабы, мисалы. Мен Кытайда мындай кылам, тигиндей кылам деп неге дегенде өзүмдү коргоп атам да. Тигилер мени басып атат акчасы менен, социальный статусу менен, эмеси мененчи. А өзүмдү сүйбөгөндө ошол алар эчтеке кылган жок по идее. Алар ошол ойдон эле эми айтканын айтат, бирок мен ошентип ойлоп атам. Ошентип өзүмдү искусственный көтөрүп атам да. Бирөө аябай мактанып атса, бирөө аябай текебер болсо, ал киши өзүнү аз сүйөт экен. Өзүнү жакшы 10 балл сүйлгөн, малчы болобу, ишчи болобу, борчу болобу айырмасы жок. Ал адамдын өзүндө сезилет мындайчы. Ал эч нерседен коркпойт, уялбайт, эме кылат, кылып кете берет. Ошого сиз айткандай, башка бирөөгө жардам берип атасыз. Ошондо караңыз, жүрөгүңүздө эмне? Алар мени жаман көрүп калбасын деген болсо, страх, коркуу болсо, ал сиздин баягы натуралдуу нерсеңизге туура эмес келип калат да. Ал дегенде сиз чынында эле сыйлаган жоксуз. Чынында сыйлаган жоксуз. Чынында коркконуңуз үчүн ошондой кылып атасыз. Же мени жакшы көрсүн деп атасыз. Мени бул бир коуч 3 сааттык тренингден кийин мен ошону таап чыкты да. Ал орус эме болчу, коуч болчу, Макс дейт да. У тебя, оказывается, есть такой страх, плохой Макс дейт да. Мындай, сенде жаман максат болуу деген коркуу бар экен дейт да. Анализ кылып чыкты 3 сааттын ичиндечи. Анан мени мурдада тааныйт эле да. Анан карасам чынында мен жаман болуп калбайын, жаман максат болуп калбайын деп туруп, жана сиз айткандай аз акчам болсо да эмне кылам, бирөөгө жардам берем. Анан бирөөлөргө барып эле өзүнчө мындай акыл үйрөтүп силерге жардам берем деп эме кыла берем. Анан кийин мынтип жүрөгүм кармасам, мен аларга жакшы көрүнүш үчүн эле ошондой кыла берет экенмин да. А чынында мен өзүмдү андай сүйбөйт экенмин да. Анда эмне кылдым? Өзүмдү сүйгөндү үйрөндүм. Анан эмне болду? Баягы кылып аткан нерсем плохой Макс үчүн болуп атабы, же чынында эле бирөөгө ичтен искренний жардам бергим келип атабы? Ошондо ортого чыгат экен да. Эми айта турган нерсем, өзүңүздү сүйгөнүңүздөн кийин, баягы 10 балл бергенди үйрөнгөндөн кийин, ошондо эмне башталат билесизби? Ошондо чыныгы сүйүү, башкаларды сүйүү, уважение, мекенди сүйүү ошондон башталат. Азыр мекен деп атабыз, мен бир киши жолу айттым, сиз 3 дедиңиз. Эми Кыргызстан сиздин оюңузча өзүнө канча балл берет? 10 балдан. Сиздин оюңузча өзүнө канчалык сүйөт? Кыргызстан биздин мекенибиз. Биздин мекенибиз бүт элдерди чогултсаңыз Кыргызстан болот да, туурабы? Албетте.
ошондо өзүнө канча балл берет? Мен эми баягы атуулдук сезим менен дебестен эле бирок ойлонуп туруп жалпы жаратылышыбызды, элибиздин мындай баягы патриоттуулугун чындап эле айтайын, башка өлкөлөргө салыштырмалуу 10 эле берсе керек 10 баллдан. Анда мен тест кылайын сиздичи. Чынында эле, мисалы сиз азыр Кыргызстан катары 10 берип атсаңыз, анда эмнеге өлкөңүздө мыякта эми биздин экономика кичине да бизде мындай деп нааразы болуп атасыз, туурабы? Чынын айтканда 10 балл бербейсиз да. Аябай ылдый балл беребиз биз өзүбүзгө. Мен буну кантип айта алам? Мен сыртта жашадым, мен көрүп атам да. Биз сыртка чыкканда эмне кылып атабыз? Биздин жаратылыш бар, эми бар. Мисалы жаратылышты сиз кылган жоксуз, туурабы? Ал мындай берилген нерсе. Ошол нерселер үчүн 10 балл берип атам да мен. Жаратылышка басым жасап. Жаратылыш үчүн любой жерде 10 балл. Анын эмнеге Кудайдын жараткан нерсеси. Ага биз кемчилдик кылабыз. Аны укмуш жаралган да кынтыксыз жаралган. Мен айтып атканым, биздин экономика, жашаган шарт ошолор жөнүндө айттым. Өзүбүздүн жашаган шартыбыз, кылган мамилебизге келе турган болсок, мен 2 же 1 балл берем. Эми караңыз. Эми көңчө мен да ошентип анализ кылдым да, аябай ылдый берет экенбиз да. Эми караңыз, эгер ошондой бергениңиз үчүн, жана айттым го, психологияда мындай закон бар дедим. Канча балл берсеңиз, аны эч ким өзгөртө албайт. Эми эң маанилүү нерсе, азыр жекече адам өлкө дагы кылсак, ошо макро, микро эмеде болот да, макросу өлкө дейли. Кыргызстан өзүнө 2 берсе, буну эч ким 3кө чыгара албайт, 1ге түшүрө албайт. Өзүнөн башка. Кыргызстан жашоочулардан башка. Хоть бул американецтер болсун, Америка болсун, Кытай болсун, өнүккөн Япония болсун. Аларда психологически андай нерсе кыла албайт. Бул закон. Значит, биздеги проблемалар өзүбүзгө ылдый оценка берген. Анан биз причина кылабыз, экономикабыз кичине тигиндей деп. Макул, мен экономикабыз десем, жамында өлкөбүз кичине дейли. Карасам бизден кичине өлкөлөр бар, туурабы? Голландия, бирдемкелер бар. 2 саатта машина өтүп кетесиз. Кыргызстандан 2 саатта бир учунан өтө аласызбы? Бир аз кыйын. Значит, биздин эмебиз чоңураак экен, туурабы? Өлкө дейли 6 эле миллион эмебиз бар. Мына Майорка же баягындай өлкөлөр бар, алар бизден да населениясы кичине. Алар өнүгүп атат, туурабы? Значит, бул жерде экономика же адамдардын саны же өлкөнүн кичине чоңдугу эмес экен. ВВП менен связы жок экен. Себеп эмнеде? Эми азыр айттым, себеп жана айттым. Биз өзүбүзгө ылдый оценка берген үчүн. Өзүнө өлкө боюнча кайсы өлкө 10 балл берген, сиздин оюңузча? Менче азыркы өнүккөн өлкөлөрдүн бири деп кое берейинчи. Швейцария. Балким андан да чоң берген. Ал эмес, мисалы, мен оюмча Америка деп ойлойм да. Эми баягы экономический статус, социальный статус, политический статус боюнчачы. Америка кылган дүйнөдөгү элдер эмес экен. Мындай дүйнөдөгү өлкөлөр, сен Америкасың, сен мындайсың эмес. Просто Америка өзүн чыккан, айткан. Мен өзүм 10 берем. Деп өзүнө 10 берген. Башка өлкөлөр аны түшүрө албайт же чыгара албайт. 11 кыла албайт, 9 кыла албайт. Ошол. Азыр теория боюнча мен Кыргызстандагы ошо угуп жаткан баарын айтат элем да. Азыр сиз өзүңүзгө 10 берсеңиз, ар ким өзүнө 10 берсе, мындай өзүн өнүктүрүп эме кылса, өзүн сүйүп сыйлап 10 бергенде балл. Значит, Кыргызстандык 10 болобу? Турада өлкө адамдар менен байланыштуу. Адам маданиятты өзүнөн баштаса. Ошо. Өзүнө 10 бергенде, Кыргызстан өзүнө 10 бергенде, буну эч кайсы өлкө, Америка, Кытай, Япония буну түшүрө албайт. Андай нерсе жок. Бул психология, мен ошону үйрөндүм да. Значит, биздин баягы өнүкпөй келе жаткан нерсебиз, экономика, башка нерсе менен связь жок экен. Сиз эгер айылда жашасаңыз, малчы болсоңуз да өзүңүзгө 10 бергениңизде аябай продуктивный болосуз. Айылда жашасаңыз, дарбазаңыздын сыртын сырдап, ичин сырдабай койбойсуз. Туурабы? Потому что сиз өзүңүздү аябай жакшы көрөсүз да. Сырты даже не важно. Ичини сырдайсыз да, мындай өзүңүзгө жакшы эме кыласыз да. Неге дегенде мындай. Биз азыр сыртын сыра эл көрсүн деп ичи сырдабай калып атпайбы? Биз аны өзүбүз билебиз да, туурабы? Анан психологически кантип сүйлөйбүз? Мисалы айта. Ишеничтүү калп айтпастан? Мисал айтам да, мына мен ичимде майка бар дейли. Анан ушул жогору жагы ушул жери жыртык дейли. Сиз көрүп атасызбы? Ал көйнөгүм ичинде. Көрбөйсүз. Бирок мен аны билем да. Мен кантип сүйлөйм? Мен сөздөрүмө влияние болот. Неге дегенде мен билем, сиз билбейсиз. Значит, менин продуктивностум көтөрүлбөйт. Же чөнтөгүмдө акча жок дейли. Акчамды көрүп атасызбы чөнтөгүмдө? Жок. Бирок сиздин азыр чөнтөгүңүзгө мен мындай карап 50 000 доллар салып коем. Сиз дагы эле диджейсиз. Кандай сүйлөйсүз? Өзгөрөбү? Оюңузга азыр чыгып алып, мояка барам, тияка барам, машина алам, мындай, уверенный сүйлөйсүз, туурабы? Бирок эч ким көргөн жок. Акчаңыз жок, бирөө көрүп атабы? Ал да көргөн жок. Бирок сизге влияние болду жашооңузга. Түшүнүктүүбү?
Ошон үчүн сиз өзүңүздү сүйгөндө кылган нерселериңизге влияние болот. Уверенность көтөрүлөт. Анан баягы мындай ишканда мен ушул убакка чейин тренинг өтүп эметкандан кийин өзүмдү кудайга шүгүр кыргыз болсом дагы эч америкалыктардан, дүйнөнүн эң жакшы өнүккөн Япония, Америка, Швейцария, немистерден ылдый көрбөйм да. Неге дегенде алар просто ошол нерсени билет экен, кылыптыр. Значит, бул нерсеге любой эле киши жетет экен. Биринчи эмнеден башташ керек экен? Өзүнүн сүйүүдөн башташ керек экен. Мисалы, дарбазасын ичин сыдаш керек экен. Дагы эмне кылыш, өзүн мындай жакшы көрүш керек экен да. Анан өзүңүздү сүйгөнүңүздө өнүгүүңүз кете берет. Мисалы айталы, сиз эгер азыр мындай эл үчүн кылтабыз да, дарбаза сыртын сыртабыз, же машина, үй алыш керек депсиз. Үй алган планыңыз барбы? Каалап атасызбы? Ооба, буюрса. Албетте бар. Ар бир кыргызда бар. Эми караңыз, ойлоңуз, Кыргызстанда эл жоголуп кетти. Эч кайсы эл жок. Сиз өзүңүз эле жашайсыз. Сиз үй алам деп ойлоносузбу? Кажети жок болуп калат го дейм. Уже кереги жок, туурабы? Значит, сизди өнүктүргөн эл, коркуу, страх. Ал страх баягы коркуу жок болуп калганда эл эчтеке дебейт да, уже эл жок. Эч нерсенин кереги жок. Кереги жок болот. Анда өнүкпөй каласыз. Ошол ойдон эмне болуп каласыз? Мындай ичкана бомж болуп калат. Любой сакал өсө, эме боло, баягындай тарзан болуп каласыз да мындай. А эгер сиз аны өзүңүз үчүн кылганда, мен өзүм жакшы көрөм, мен ичимден ушундай келет. Эмне кылам? Үй алам, үйүмдү жакшы жасайм, ичинде мынтип жашайм деп өзүңүз үчүн кылганда, эл жоголуп кетти, эмне кылат? Сиз дагы кыла бересиз. Эшикке дагы жасам чыга бересиз. А эгер эл жок болуп кеткенде биринчи ситуацияда болгондо анда эмне болот эле? Эл жок болуп кетсе көчөгө таза мындай таранып да чыкпайсыз да, туурабы? Өзүңүздү карабайсыз эле. Жуунбайсыз эле, эме кылайм, ким көрмөгүлө деген сыяктуу. Значит, өзүңүздү сүйгөнүңүздө сиздин прогресс токтой өнүп кете берет. Мен тренингде бир кыз бар экен. Мен WhatsApp'тан да сабак берем да. Мындай голосовой сабактар жиберем. Оштук экен, өзү айтып берет да ситуация. Мен Ошто дейт, иштеп атканда бир кайрымдык фонддо иштейт экен. 2 жумада кийим алат элем дейт. 2 жумада кийим алып өзүмдү карайт элем дейт. Кытайга келдим, азыр бир шаарда окутам дейт. Карасам, ошо тренингден кийин өзүн анализ кылыптыр. 8 айдан бери бир да кийим албаптыр. Анткени эл жок. Мындай ичкана кыргыздар жок да жакта. Кытайлар ким тааныйт аны? Анан кийин эмне дейт? Уже бир аз толуп кеттим дейт да. Эми Кыргызстанда бая жүргөндө толуп кетсем болду мында. Мындайча айтканда, эл аны өнүктүрүптүр. Эл жоголуп кетти, өнүкпөй калып кетти. Ушундай да, сиз эгер өзүңүздү сүйсөңүз, анда эл болобу, болбойбу, сиз өзүңүз багытыңыз менен кете бересиз. Значит, постоянно өнүгүү боло берет. Американецтер, дүйнөдөгүлөр мени карасам, мындай иши жок алардынчы. О, Монтанада бир айылда жашаган киши өзүнүн жашоосун карап, өзүнүн кофесин ичип, пивосын ичип, эмне кылып, өзүнүн жашоосун улуусун кылат. Ал деген сөз, ал өзү менен өзү өнүгүп кетет. Ал элге влияние болгон жок, андай страх, коркусу жок. Анда эмне, аларда өнүгүү постоянно болуп атат. Ошол сыяктуу эгер биз дагы биринчи баштаган өзүн сүйүүдөн башталат да. Анан өзүнү сүйгөндө мекенди сүйүү акыркы келип атпайбы? Өзүн сүйгөндө биринчи нерседен байкадым, эмне болот экен деп, мен балдарымды аябай сүйө баштадым. Келинчегимди сүйө баштадым. Көрсө, үй бүлөсүнү, келинчегин, ата-энесини, бир туугандарын жакшы көрбөй, сүйбөй атса, проблемасы болсо, анда проблема аларда эмес экен. Биринчи өзүнү жакшы сүйбөйт экен. Ушул мен буну уккандан кийин, буну тренировканы мен өзүм жашадым. Мисалы болот го, балаң менен башка бирөөнүн баласы урушуп кетсе эмне кыласың обычно? Эми балаңыз барбы сиздин? Болушуп кетебиз. Жок, болушканда эми билбейм, мындай баягындай эл эмне дейт деген киши өзүнүн баласын урушат да, тигин баласын эме кылат. Туура, өзгөчө ушундай. А эгер өзүңүздү сүйгөнүңүздөн кийин балаңыз өткөн дагы ошол экөө урушуп кетсе, объективный карап калат экенсиз. Как будто сиздин балаңыз да жат бала. Эки жат бала болсо, сиз өзүңүз балаңыздай кылып урушпайсыз да, экөөнү сурайсыз, эмне болду деп, ошондой болот экен. Күнөө кимден кетти деп тактап. Тактап андай жакшы эмес деп түшүндүрөсүз. А мурда эмне кыласыз? Эчтеке карабай, мен балам жаман бала өстүрүп койбосун, элге уят болом деп туруп, кел бала, эмне кылдың деп өзүң балаңды урушасың, туурабы? Өзүн сүйгөндө ал нерсе болбой калат экен да. А өзүңүз сүйгөндө башкаларга жамандык кылат деген нерсе жок. Ошону эле кылып кете бересиз, жана конокту сыйлап кете бересиз. И сыйлаганда ичтен сыйлайсыз. Мындай сөз барбы, мисалы, тамак жеп коноктор келгенден кийин, анан конок кеткенден кийин эми өзүбүз нормальный чай ичебиз бар. Күлүп атасыз. Туурабы? Ошол нерсе бар. Анан баарыбызда бар да. Баарыбызда бар. Эми караңыз, ошону кантип жеңдик дебесизби? Бир күн биз келинчегимди түшүндүрүп, ушуну эме кылып, коноктор келди. Конокко келген жери паника жок болду, чынын айткандачы. Мындай тамак жетпей калгандай, мурда мындай. Тамак жей албай каласың да, тиги жетпей мындай паника. Анан коноктор келгенде да спокойный болдум. Канча тамак кылса ошончо эме. Аябай, потому что өзү да сыйлай баштадык эме кылып.
ошол убакта конок кетти, биз отурабыз дагы эми өзүбүз чай ичели деген нормально жок болуп калды да. Итак эле коноктор менен ичип атканда жакшы чай ичиппиз. Курсак ток эле болуп. Курсак ток, чай нормально ичип, андан кийин андай муктаждык болбой калды да. А беркинде эле страх болуп атат. Мына жетпей калбаган эмне, канча оюң болуп, жегениңди, ичкениңди билбей калсаң, жебейсиң да ичпейсиң. Андан кийин нормально чай ичейин деп каласың. Ал жерде уже эмеде жүрөсүң да, баягы давлениеде жүрөсүң, напряжениеде жүрөсүң. Максат агай, дагы бир мындай суроо да. Азыр бул албетте баягы өзүңдү сыйлоо деген мен үчүн дагы көп нерсе жаңылык болуп, бир ачылыш болду да. Кубанычтамын. Бир нерседен мен корктум кайрачы. Балким бул мүнөз негизи ар бир адамда эле болот деңизчи. Ушул өзүн сүйүүдө, өзүн сыйлоодо дейличи. Эгоизм деген да нерсе бар да. Ал нерсе Ушуну күтүп аттым мен. өтө жакшы деле сапаттардын катарына кирбейт да. Ошол нерсеге болуп кетпейби? Туура айтасыз. Биринчиден, ал киши мисалы эгоизм деген эмне деген сөз? Менде бар, сенде жок болуш керек деген сөз. Эгоизм ошол, туурабы? Сенде жок болуш деген бул шарт эгоизм болуш үчүн. Эгоисттик. А сиз өзүңүз сүйгөндө ал нерсе болбойт. Менде бар, сенде жок болуш керек деген нерсе болот. Өзүңүз сүйгөндө өзүңүз кылып көрүңүз муну, тест кылып көрүңүз да. Не обязательно теорияны окуганчы. Менде бар, сенде да бар боло берет да. Эгоизмдин айырмасы ошо. Мисалы, менде бар, меники туура, сеники туура эмес. Менде болсун, сенде жок болсун деген шарт бар эгоизмде. А өзүңүз сүйгөндө сенде канча болсо боло берсин, мен сени менен ишим жок. Мындай, сен жамандык кайрым жок, мен өзүмдүкү боло берет. Мындай чыкканда меники туура, сеники туура эмес, меники туура, сеники да туура деген сөз болот да. Эгоизммен текшердим өзүм, эгоист болуп кетемби, кетпеймби депчи. Анан особенно страх болгон үчүн ошондой көп нерсе кылат экенбиз. Ушул коркуу жөнүндө да айтып берейинчи, ошо менен бир аз байланыштуу да. Ошо эгоизм. Жакшы болот эле. Адамда 6 коркуу бар экен. Коркуу 6 коркуну айтам. Биринчиси эң күчтүү, андан кийинкиси андан күчтүү андай болуп, мындай эмеси менен айтам да. Биринчи адамдагы биринчи коркуу кедей болуп кетүү коркуусу. Жокчулук. Бул аябай эң күчтүү да коркуулардын ичинде. Экинчиси элемне дейт. Критика коркуусу. Үчүнчүсү ийгиликсиздик коркуусу. Төртүнчүсү мамиле коркуусу. Бешинчиси оору, алтынчысы өлүм. Значит, адам өлүп калам деп көп коркпойт экен дагы, акчам жок болуп калат, көчөдө калам. Карыз болуп калам, кедей болуп калам деген коркуп экен. Мен ушуларды үйрөнгөндөн кийин мындай нерсе айтылат да ал жердечи. Ушу 6 коркууну түшүнүңүз да. Биринчи азыр буну эме кылып кетейин, түшүндүрүп кетейин. Кедей болуп кетүү коркусу деген акчам жок болуп калса эмне болот? Элемдеди деген эгер мындай болуп калса, эл мени кандай жаман көрүп калат, же шылдыңдайт, эме кылат, уят болом, тигиндей болом. Элдин ою менен келишип. Элдин ою менен эме кылтасыз да, туурабы? Эсептешип атасыз. Анан үчүнчүсү ийгиликсиз коркусу. Азыр ушундай ишке барсам банкрот болуп калат да, башкалар караса мен мындай ийгиликсиз болуп калам деп коркот адам. Тобокелчиликке барбоо. Мындай рисковать этпей сыяктуучу. Төртүнчүсү мамиле. Мындай кылсам кенчемен мен бузулуп калат, же досум менен, же апам менен, эмем менен, же тууганда коллегам менен, же босс менен, же начальник менен. Бешинчиси оору. Ооруп калсам эмне болот дегендей. Анан алтынчысы өлүм, өлүп калсам да. Эми караңыз, маанилүү нерсе эмне билесизби? Биз ушуну эмне көрөбүз? Чын көрөбүз. Бирок чынында булар жалган экен. Мындай нерсе жок экен. Азыр мындай карап калдыңыз эмне? Мен да ошондо экенмин да. Кантип эле деп аны ар бирин текшерип чыктым. Кедей болуп кетүү коркусу. Ошону мен 30 канча жылда азыр 38 30 канча жашта үйрөндүм эле. Мындай жашоом карасам, 30 канча жашка чейин мен эч качан көчөдө тиленчи болуп калбаптырмын. Мен көп чет өлкөдө жашадым да. 2001-де келсем 18 жыл чет өлкөдө жашайт экенмин да. Чет өлкөдө жашаган деген эмне десем, сиз квартирада жашайсыз, туурабы? Квартплата бересизби? Айлык эме бересиз да. Эч бербеген убактым болуптур да. 10 канча болуп атат? 18 жыл. Чет өлкөдө жашап атам, Мындай ишканда 30 канча жылга чейин эч кедей болуп калбапмын, тиленчи болбопмун, баягындай ачка калып 3 күн көчөдө жатпаптырмын, андай нерсе болбоптур. Мындан кийин да андай нерсе болбойт экен. Мындай Кудай эле сынабаса, атак жөнөкөй жашоо болбосо, мындай нерсе болбойт. Анткени мен дагы көп тил билем. Опытым көбүрөөк, туурабы? Тажрыйбалуу, эме кылам, билем кайсыл жерде жок дегени грузчик болуп иштеп акча чыгарып курсам тогузам, мындай нерсе жок да. Мындай өзүмдүн баягы байыбасам да, мындай кедей болуп кетпейм экен да. Аны коркуп отурган керек экен, жөн эле психологически жалган экен. Сизде ошондой болдубу? Көчөдө калдыңызбы? Көчөдө деле мындай ойлоп көрдүм, калбаптырмын. Жок. Аны миллионер деле ошентип ойлоно берет да.
бул уже ой жүгүртүү да. Вдруг ушу миллионум жоголуп кетсе ана эмне болот, тигине болот мындайчы. Ал ушул адамдын менин эң терең жеринде жайланышып калыптыр. Аны таап чыгарыш кыйын экен да. Постоянно ошо болот экен. Ошого тренинг кылсаңыз анда жеңесиз да. Мен ошону эме кылып жеңдим. Уже мен аны ойлонбойм да. Мен көчөдө калам деп мындай эмем жок да. Өзүм тренировка кылам да. Экинчиси эл эмне дейт? Чынында эл эчтеке дебейт экен. Ушул нерсе бизде аябай көп айтылат да. Азыр сиз өзүңүз анализ кылыңыз. Мен азыр могул жерде проблемамды сизге айтсам, анан мен чыгып кеттим. Сиз мени ойлойсузбу? Унутат болушум керек ошол. Сиз чыгасыз, өзүңүз проблемаңыз бар, туурабы? Сиз эч ишиңиз жок. Мындай чыкканда сизди эч ким ойлобойт. Эл эмне дейт, эл эчтеке дебейт. Эгер бирөө критика айтып атса, ал кишинин өзүнөн, анткени сиз аябай оюңуздагыдай жакшы болсоңуз эле, ал ошону айта берет. Ал сиз менен тиешеси жок. А так элди жамандаган эл дайыма жамандай берет. Ал обычно 10% чыгат сиздин айланча-чөйрөңүздө, эми статистика изилдептир да. А калган эл сиз менен иши жок. Ошон үчүн эл эмне дейт деп бир движение кылганга кереги жок. Тем более жана айтып кеттим, эл эмне дейт деп кылып атасыз, эл жок болуп кетсе эчтеке кылбайсыз. Сиз Кытайга көчүп кетиңиз, үйдү да унутасыз, машинаны унутасыз, эптеп башка нерсе менен жашай бересиз да. Мындай өзүңүз өнүкпөй каласыз. Анысыңар эл чынында айтканда эчтеке дебейт экен. Эми мен буну эми баягында эң курч мисал айтып берейин. Бир коуч сахнада айтып атат да. Анан баягы англичанин эле баягы бир фокусник эме өзүнүн жашоосун айтты да. Ошол жерден эми мага эме болду да. Ал киши мындай чыкканда аябай мындай эркек эмес экен, аял эмес экен, мындайча эми кечиресиз тилимди. Просто мага аябай кызык болду да. Ошонун эң күчтүү нерсеси эл эмне дейт дегенди түшүндүрүш үчүн да. Ойлосоңуз бир киши 20 жыл айтпай жүрүптүр. Мында уяттуу нерсени, туурабы? Ооба. Айтса ал аябай резонанс болуп кетет да, туура аябай жаман болот. Анан ошону баштайын дептир, потому что уже жашай албай калыптыр да, эң жакын досуна барып айтыптыр да. Айтса мен ушундаймын 20 жылдан бери айтпай жүрөм десе, тиги дос айтыптыр, ошондойбу? Макул, эмне кылайын деп өтүп кеттир. Ойлосоңуз мындай нерсени айтат эң жакын токто дептир, мен ушундай нерсеге кирдим, ушундай ситуациям ушундай. Анан 20 жылда сага айтпай жүрөм. Сага эчтеке болгон жокпу дейт. Жок, эчтеке болгон жок. Просто экстра информация деп коет го да. Сен жөнүндө көбүрөөк билип калдым. Болду, башка эчтеке кылбайм. Мен сени эмне кылайын? Эмне кылып болсоң эмне болду депчи. Ошондо түшүндүм де, бир эл, мындай эл эмне деген башка бирөө мени эч ойлобойт экен. Эң жакын досум да ошентип айтты дейт да. Чынында карасаңыз, психологияда мындай нерсе бар экен да. Ошол жерде бир адам өлүп атса, азыр бир согуш болгон жерлер болот да, психология ошо. Адам өлүп атса, ага уже эмес жок экен. Мен абетте эмне тамак жейм деп ошону ойлонот экен. Кайра эле өзүнүн көйгөйүн өзүнүн. Мындай эл өзүнүн баягы адам өзүнүн башка бирөө менен эме иши жок экен да. Аябай кызык нерсе. Анан мен өзүмдү текшердим да. Мен апам раматылы 2016-жылы өтүп кетти. Анан мен эмеге келдим. Кыргызстанга келип, апамды узатып, ошентип бата болуп, анан аягында кайра Кытайга кеттим дагы. Дүйнөдө адамга эң жакын ким? Бул Кудай болсо керек. Дүйнөдө эне да. Эне. Албетте. Ушунчалык жакын апамды, ушунчалык өтүп кетти. Мен эмне кылдым, аякта эме кылдык, анан бардым. Эмне болуп атат? Мен жашоом уланып кетти. Кайра эле. Мынтип отуруп алып 1 ай депрессия, 1 жыл, 10 жыл депрессия жүргөн жокмун да. Бул деген сөз адамдын психологиясында мындай чыкканда жакшы жаратылды да, потому что туруштук бере ала турган кылып жаратылыптыр да. Мындай чыкканда Масат мырза, кечиресиз, сөзүңүзгө аралжы. Биз азыр ошол эл эмне дейттен токтой туралы дагы. Ошол жерден азыр угарманыбыз күтүп калды. Сөзсүз. Саламатсызбы? Ой, алыстап кеттиңиздер, макул. Уланта беребиз. Мындай чыкканда ошол эмеде баягында эң жакын ата-энени апам өтүп кетсе дагы мен жашоом уланып кетип атса, бул жерде адам баласында баягындай ошондой кандай десем инстинктивный баягы эме болгондой эме болот экен. Кандай десем, эл эмне дейт деген эл башкасын ойлобойт экен да, ошол сыяктуу. Бул дагы жөн страх экен. Угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Саламатсыз. Алло. Мен суроом мындай болуп атат да. Эмне үчүн Кыргызстан Кытайга барганда эле өспөй калат? Эмне үчүн башка элде эл эмне дейт деген сөз жокпу же кандай? Суроо рахмат сурооңуз үчүн. Башка элде эл эмне дейт деген барбы жокпу? Дүйнөдө бүт баарында бар экен. Бирок анын дозасы ылдыйраак экен. Эл эмне дейт деген кимдерде өнүккөн билесиздерби? Эл эмне дейт деген көбүнчө баягы экономикалык жактан баягында биз айтканда кедей мышление деп, кедей ой жүгүртүү өлкөлөрдө аябай көп экен. Мен өзүмдүн эмем боюнчачы. Мисалы немистерде эл эмне дейт деген нерсе түшүнүк жок да. Эми бара өздөрүнүн таанышы болсо эме десе баягындай, бирок биздикиндей баягы карын катнаштай баягындай жалпы эми жок да. Сөзүңүзгө кошуламын, баягы ошол чет өлкөдөн досторубуз, конокторубуз келип калганда алардын мындай кийинип жүрүшү деле, көчөдө өзүн алып жүрүшү деле мындай. Өзү каалагандай кылып. Эч ким менен иши жок. Ошондой болот.
эми эл эмне дейт, чынды айтканда биз просто ошону баягы айтып атпаймынбы, бул нерсе жалган нерсе, эли эчтеке дебейт, кыргыздардын деле эли эчтеке дебейт. Бирок ал биздин оюбузда, бүт барыбызчы. Чынында эле ситуацияңызды карап жатсаңыз, эч ким сизди мынтип жаман эме кылбайт, жаман көрбөйт. Андай жаман нерсе болбойт. Ал 1-2 киши айтып атса, 10% айтат дедим, ал тияк тилде айтат, бүт жерде айтат. Ал кишинин өзүнөн, сизден связь жок да. Сиз кыла бересиз, ал киши аябай жакшы болсоңуз барып дагы критика кыла берет. Байып кетти карасаң, карабай койду. Мындай кедей карасаң, бул байкуш иштей албай өзүн кыйнап жүрөт. Россияда темтелеп жүрөт сыяктуу мисалы эмелерди айтып берет да. Ошол сыяктуу да. Анан ушул жерге бир аз эме кошумча алып кетейин. Мага келгенде мындай силер чет өлкөдө жүрүп өз өлкөңөргө келип иштебейсиңер, ушундай критикалар болот. Критиканы элдин сөзү бар го, ошол жакта жүрүп эме кылбай биякта. Мындай карасам мен ойлондум да, чынында эле мен эмнеге Кыргызстанга келбейм, бияктай кылып эме кылбайм. Мен мындай карасам, кичинемде эле баягы заграницага чыгып эме кылганды аябай жакшы көрүп кеткенмин да, өзүм каалаган нерсеменчи. Анан мен Кыргызстанга салым кошуп атамбы, кошпой атамбы ойлонуп атам да. Биринчиден акча жөнүтөм, туурабы? Ата энеме акча жөнүтөм, Россияда. Бул финансылык чоң салым. Бул экономикага да чоң салым. Экономикага чоң салым. Бир. Экинчиси, мен жакшы адам болгум келди. Эмне болуп атат? Бирөө менен тааныштырат, айтат да. Аңгише, "Hi, where are you from?" дейт да. Каяктансың дейт да. "Hey, I'm from Kyrgyzstan. You know the small country down Central Asia?" деп аңгише шудан. Ошол жактанбы деп Кыргызстанды таанып атат. Мен жакшы адам болсом, кыргыздар ушундай экен деп айтат. Бул Кыргызстанга экономикасына, туризмге салым болобойбу? Чоң салым го дейт. Чоң салым. Ошондо айтканда баягы талаада темсилеп мындай кылып деп баягы сыртта жашаган кыргыздарга бир аз критика кылганда, ошентип жүрөт дегенде, аларга мен эме кылбайт элем да, кошулбайт элем, анан сырттагы кыргыздарга айтат элем да, чынында сиздер аябай чоң иш кылып атасыздар депчи. Эң чоң ишти, мисалы, айылдагы үйдү ким салып атат? Сырттагы кыргыздар, туурабы? Кыргызстанды ким таанытат? Ал өлкөдөгү американец келбейт да бияка, Африкадагы бирөө бияка келип көргөн эмес да өмүрүндө. Телевизордон көрөт, кочевник же баягындай эмелерди, экономикасы эме болду же эмне болду, баягы полицейский эмелерди көрсөтүп койду, болду ошо. Өкмөттү жыкты, тигиндей миңдей. Аны ким таанытат? Сырттагы бир Кыргыз таанытат да. Мындай айтканда, сырттагы кыргыздар көп патриот, чем ичке караганда. Анткени алар мажбур. Өлкөмдү ойлойм дейт да, ал өлкөнүн ичинде жашаган Итагил өлкөсүндү сезбейт. Мындай айтканда, балык сууда болгондо суунун баркын билбейт экен да. Балык суудан чыкканда эмне болот? Суунун баркын биле баштайт. Кыргызстанды эң чоң баркыны билген сырттагы кыргыздар. Потому что сезе алат, жашап атат. Сиз азыр өлкөдө жашап, мен патриотмун кандай десеңиз да, ал сезимди сезе албайсыз да. Кыргызстан жакшы тоолору бар, жок. Сиз сыртка чыгыңыз, анан түшүнөсүз. Могу кошуна Казакстанга чыкканда, Россияга чыкканда эле ушундай сагыныч бир башкача курса болуп кетет эмеспи? Ошол сыяктуу мен да өзүм аябай салым кошом Кыргызстанга. Мен мындай карасам, мен эгер Кыргызстанда жүрсөм, менин салымым аз болот экен. Мисалы айтам, мен атайын сырттан келип ушул Америка, Германия, Россия, Кытайда жүрүп келген үчүн эл мени угуп атат да. Негенде бул опыты бар, же орукта окуп келди деп. Мен Кыргызстанда жүрөйүн, тренинг кылайын. Мени бирөө угабы? Укпайт. Значит, мен сырттан көбүрөөк салым кошот экенмин Кыргызстанга. Сиз ушул сабакты жакшыраак угат экенсиз, жашооңуз колдонуп, сиз өнүгөт экенсиз, андан автоматически менин өлкөм өнүгүп атат да. Ошол сыяктуу. Значит, мен салым сырттан дагы жакшы болот экен. Ошол сырттагыларды эме кылбагыла. Эми эл эмне дейттен өттүк, 2-3-үнсү эле 4-үнсү угуп калды. Ийгиликсиздик эмеси айтпадымбы? Ийгиликсиздикке жок, ошону токтолуп туруңуз. Ийгиликсиздик. Үчүнчүсү ийгиликсиздик да. Ийгиликсиз деген дагы бул жалган нерсе экен, коркуусучу. Мисалы, бир нерсени азыр мен могу кашыкты айталы, Кашыкты алыс жакта бир жерге берсем тиеби, могу эшиктин кулпусуна тиеби? Эч ким кепилдик бербейт го. Бере албайт, анан тийбеши мүмкүн дейбиз, тийбейт дейбиз, коюп коебуз. Анан чынында тийбедиби? Тийбеди. Ал ыргыткан үчүн тийген жок да, тийбей койгон жок да, ал ыргытпай койгон үчүн тийбей койду, туурабы? Эми ыргытам, тийбей калат. 1 жолу, 2 жолу, 100 жолу ыргытканда тийүү ыктымал жогорулайбы? Жогорулайт. Эми караңыз, ошол ийгиликсиздик дагы жөн эле коркуу. Сиз кылыңыз, баштаңыз, анан жолдор ачылып кетет да. Жөн эле коркуп отурганын кереги жок. Мен ошондон кийин коучингге баштадым. Ошондон кийин Кыргызстанга келип мен ушунчалык ичимден эме келди. Болсо сен ким элең Кыргызстанга барсаң, сени ким угат, эл кабыл кылабы, кылбайбы там. Эме деген сөздөр бар го, мисалчы. Мен ичинде ишендим, эме кылдым, уже ушул 3 жылдан бери мындай келип тренинг кылам, аябай жакшы результаттарга жетти да. Окугандардын жашоолору өзгөрүп, финансовый, социалдык жактардан. Ошого бул мага аябай эме да берди, мотивация берди. Ошон үчүн ийгиликсиздик бул жөн эле страх, коркуу. Сиз кыла беришиңиз керек аны. Ал жалган дедим, туурабы? 4-үнсү мамиле. Мамилем бузулуп калбасын, тиги айтсам мындай ал деле страх экен. Мисал айтайын. 1 жылдары мурда жылы Москвада жашап жүргөндө байкем акча сурап келди.
Менде квартирага бере турган жаңы иштеп атам. Анан квартирага бере турган эле акчам бар эле. $1000 сурады. Канча сурады эми калам. Анан байкеме эмне кылам мен? Эми иниси ушу Германияда, Америкага окуп келсе эми болуп калат деп таарынып калат деп туруп мен эмне кылам? Акча таап бересиз. Анан жашап өтөт эми болуп мен коучинг кирип анан ушул бул жалган эле нерсе, мамиле бузулмак эмес деп айтып атат да. Акча берсем бузулмак эмес эле байкинг менен депчи. Анан мен келдим, байке ичиңизди искренне айтыңыз дедим да. Мен просто бир нерсени тест кылып атам дедим. Ошол убакта мен сизге айтсам квартирам бар, анан берип өтсөм сиз таарына белеңиз десем, ал эмне деди дебейсизби? Жок дейт. Жок. Максат дейт, түтүнү башканын түшүгү башка. Сен эмне кыйнан сенин үй бүлөңдү дейт да. Мен башка бирөөнү таба алмакмын дейт мисалы. Ошондо эмне болду? Мен ойлогон нерсе туура эмес экен да. Коркуу экен жөнүнө. Анан мен ошентип айтканда ага бермек эмесмин, көрдүм мындай ситуацияны куткармак. Мындай эч кандай мамиле ушундай бузулуп кетет болот го сиздерде. Бузулуп кетет деп ошондой мамилени коркуп калышыңыздар мүмкүн. Ал коркуу, жөн эле коркуу, чынында мамилеңиз бузулбайт. Анан 5-инчиси эмне? Оору. Дүйнөдөгү 70%, буну бир аябай чоң коуч айтып атат да, 70% оору психологический дейт да. Андай оору жок дейт. Элдер ойлогон үчүн эле оору болот да. Сиз эгер аябай көп оорулар жөнүндө информацияңыз болсо, сиз көбүрөөк ооруйсуз. Мен жашаган тааныштардан билем да. Оору жөнүндө баягындай информациясы жок киши оорубайт. Дегенде аны ойлонбойт, ал нерсеге келбейт. Значит, алдан эле психологический экен. 6-ынчысы коркуу эмне дедик? Өлүм. Өлүмдү ойлонсоңуз да, ойлонбосоңуз да биле албайсыз да. Ал деле жөн эле психологический нерсе да. Анан кызык жагы, эгер адам өлгөнүн билсе, 80де өлгөнүн билсе, анда 40 жашына чейин аябай жакшы жашайт экен, 40тан кийин тозок болот экен адам жашоосу. Ошого булардын баарысы жөн эле коркуу. Сиз коркуудан арылыңыз. Биринчи өзүңүздү аябай сүйсөңүз, бала чакаңызды сүйөсүз, жубайыңызды, жолдошуңузду, ата энеңиз, бир тууганыңыз, анан өлкөңүздү сүйөсүз, анан адамзатын сүйөсүз да, дүйнөнү сүйө баштайсыз. Дүйнөдөгү элдерди сүйө баштайсыз да. Ошол өз сүйүүдөн келет да. Мекен сүйүүсү өзүнүн сүйүүнөн башталат. Аке. Бүгүнкү дал ушул сөздөр чындыгында баа жеткис баалуу сөздөр болду, урматтуу угармандар. Жеке мен үчүн да чоң ачылыш болду. Максат агай, сизге болсо убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык. Анан сизге да чоң рахмат. Пунктуалдуулугуңузга да өзгөчө ыраазычылык билдиргим келет. Урматтуу угармандар, алдыда жаңылыктар бар. Жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. А биз болсо сиздер менен коштошобуз. Бүгүн бизде конокто дал ушул коуч, тактап айтканда Максат Мухтаров агабыз болду. Келип бергениңиз үчүн да бир жолу ыраазычылык. Жагымдуу, жакшы маек үчүн дагы. Угармандар үчүн да чоң рахмат, уккандар үчүн, көргөндөр үчүн, көрөрмандар үчүн да чоң рахмат. Бардыгыңыздарга ыраазычылык айтабыз. Тунук Марал радиосунан 88.5 жаштыгынан угушканча.